Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Сабак башталардын алдында бири-бирибизге жагымдуу маанай каалап, ырдап алалы. Бүгүнкү тема сабакта мисал маселе иштөө. Сабактын максаты көбөйтүүгө, бөлүүгө карата мисал маселе иштөөгө көнүгөбүз. Өз алдынча иштөөгө үйрөнөбүз. Так туура эсептөөгө тарбияланабыз. Келгиле анда математика сабагын баштайбыз. Бүгүн биз силер менен 258-258ден 265-ге чейин номерлерди иштейбиз. Анда эмесе 258 маселеге көңүл бургула. 258-де маселелер кайсы амал менен чыгарыларын байка. Асы 30 километр жолдун 5-тен 1 бөлүгү асфальттала элек. Канча километр жолду асфальтташ керек? Демек бул жерде 5-тен 1 бөлүгү дегенде эмне кылабыз балдар? 5ке бөлүп алабыз, Демек 30-ду 5ке бөлсөк 6 километр. Демек жолу 6 километр жол асфальттала элек. Бсы мектепте 24 класстык бөлмө бар. Алардын 2-ден 1 экинчи кабатта жайланышкан. Ар бир кабатта канчадан класстык бөлмө бар? Маселени чыгарабыз. Демек 24-тү 2ге бөлөбүз. 24-тү 2ге бөлсөк 12. Жолу 12 класстык бөлмө экинчи кабатта жайланышкан. Демек балдар, маселелер бөлүү амалы менен чыгарылат. Алар сандын кайсы бир барабар бөлүгүн же үлүшүн табууга берилген. Сандын барабар үлүштөрүнүн бирин табыш үчүн аны үлүштөрдүн санына бөлүү керек. 259 номер. Да асы 24-түн 6-дан 1 үлүшүн тап. 24-тү 6-га бөлөбүз. Мында 4 1 үлүшү. Бсы 36-нын 4-төн 1 6-дан 1 үлүшүн аныкта. Кайсы үлүшү чоң? 36-нын 4-төн 1 үлүшү 9. 36-нын 6-дан 1 үлүшү 6. Демек 9 чоң 6-дан. Всы 15-тин жана 20-нын 5-тен 1 үлүшүн аныктап, аларды чоң кичине белгилери менен салыштыр. Кайсы сандын 5-тен 1 үлүшү чоң? 15-ти 5ке бөлсөк тийиндиси 3, 20-ны 5ке бөлсөк тийиндиси 4. Салыштырабыз. 4 чоң 3-төн, 3 кичине 4-төн. Балдар, дептерге жазууну унутпагыла. Номер 260. Мисалдарды сапка жазып, амалдарды өзеки чыгар. Мен чыгарып койдум, силер дагы чыгарып текшергиле. 261-де мамыча түрүндө жазып чыгаргыла. 262-де жалпы узундугу 8 см болгон 2 муунду сынык сызыктын муундары кандай болушу мүмкүн? Талдап көр. Сызгычты пайдалансаң болот. Муундар миллиметр менен да ченелиши мүмкүн. АВ барабар 1 см, ВС барабар 7 см болушу мүмкүн. АВ 2 см, ВС 6 см, 6 см. Калгандарын ушундай кылып талдап көр. Балдар, 263-тү салыштырабыз. Мен силерге доскага жазып койдум, силер дагы иштегиле. 264, 265 үйгө тапшырма, үйдөн чыгарып мага жөнөтүп койгула.
саламатта калгыла.